Жаназа окубай коем деген бир аябай бир чоң саясатыңар болду эле. Бул ааламдан берилет. Жаназа окуу деген бул жерде түшүнүк жок. Бул жерде так мынтип берилет. Урматтуу эле эл журтум деп атаңдын өлүмү болуп атса. Апаңдынбы, жакыныңдынбы, агаңдынбы? Эскерип кеткиле ошо агамды. Ушундай эмгек кылды эле, ушундай мээнет кылды эле. Бала тарбиялады эле, эл журтуна пайдасы тийди эле. Мына жаназа ошончо киши жакшы ойдо кетти. Эстеп жүргүлө, жакшы адам экен, жакшы күнү өлдү. Коомго салымы болду десең, мына ошол жаназа. Жоктоп коюу Кыргызстан ошого кош дүйнөнү билгисет. Башка дүйнөгө кетти кызматка. Жаны эчак эле кеткен, сенин азаңдын да кереги жок. Бул жерде так берилет. Аят окуп, ошо бир эстеп жашоосун. Кан чыгарып, эм келген адам бар, алыстан келет, жакындан келет. Кан чыгарат го, жоготууда деле, түлөөдө деле. Түлөөдө деле кан чыгарат да. Ата жолунда деле кан чыгарып атпайбы? Кан чыгарып, таза жерге гана көмүп койгула дейт. Бул мусор. Мына бул калды буякта. Эски чапан калат да. Же эски чапанга да молдо чакырайын, өрттөйт элем, кел ушуга бир дуа окуп койчу, жаназаңды окуп койчу деп. Малым өлүп калды. Же соет элем, ага да сени чакырайынбы? Же машинемди 10 жыл айдадым, жакшы эмгек кылды. Металломго өткөрөйүндө да сени чакырайынбы, эгер керек болсо. Не деп бурмалап келдик? Бул чындык. Кыргызды такыр эле кулга түшүрүп келдиң. Арбакты жокко чыгарып келдиң. Салтты шириктеп келдиң. Айтар, мактанар нең калды? Кайсы жерде чындык калды? Бейиш көрдө эмес экен, жан асманга кетет экен. Жан дегенде силерде түшүнүк барбы дейгин андай. Жан мына ынтип кызмат кылдырат экен. Жан бул дүйнөгө ак дүйнөдөн эле кызматка келиптир. Ошондуктан урматтуу улуттум, келиңиздер бүгүнкү эле мындай көрүнө, мо Кыргызстанда дүйнөдө болуп аткан эле бир обстановканы карайлы. Ким куткарат? Кайсы жол менен кутулабыз? Эмнеге ааламдан ата тег арбайлар ушундай ишарат берип атат? Кудай дейсиңби, Алла дейсиңби? Арбак дейсиңби? Мына мен арбай деп эле айтам, ата деп айтам. Ата эле турбайбы асманга? Жан, бул жан эле турбайбы? Жан кийип эле бата чыгарып атпайбы, багыт берип атпайбы? Кызыксаң барып көрчү, эле мындай эле сага бата чыгарбай эле койсун, мындай барчы, мындай укчу. Коомдо болуп атат да. Эмнеге укканга болбойт, эмнеге көргөнгө болбойт, эмнеге байкап көргөнгө болбойт, эмнеге изилдегенге болбойт? СМБшниктер кайда отурат? СМБ такташ керек эле муну. Совет безопасности деген такташ керек эле. Ушул жол менен өсөткөнбүз деп. Академия наук идея айтып чыгыш керек эле. Укугу болуп аткандан кийин, айлык алып аткандан кийин, камсыз болуп аткандан кийин. Мына коомдо. Келиңиздер, баланча оңдосо ошону ээрчийли. Оңдобойт. Баатыр да оңдобойт, саясатчы дагы. Кудай энергиясы гана оңдойт экен да. Бул чындык. Мени жесир көрсөң жесир көр, жетим көрсөң жетим көр, жаман көрсөң жаман көр. А бирок аалам кийип алган. Тебе не дано? Мына Бүймәрәм апаны канча адам жамандап чыкты. Пул палян экен, талан экен, жок, мага аябай жагат. Не деген тарыхты тактап берди? А башка адамга буйрулган жок да, 6 миллион кыргыз бар. Не кыласың эми? Ичиң күйсө туз жала. Ээрчийли, өсөлү. Ошо адамга рахмат айт. Разы бол.
Анан көрүнгөн жерге барып күйүп атасың десең күйүп атасың. Ата тегиңди, ааламды, чындыкты жокко чыгарып атасың да болду экен. Эгемендүүлүктү алгандан бери жакшы эле саясат жүргүзүп келдиң, эми жакшы болсо ээрчип эле кетет элек да. Коомду коркутуп келдик.